Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı benim bir tuğanlarım. Men oşol azırdan bir kede men oylap koyan, oşol oyumdagı maseleni sizlerge aytууну tуура gördüm. Misалы, bul jaşoodо törölmek var, ölmek var degende janazaga barıp kalabız kede. Janazaga barganda keyle mende daratım jok dep эле туруп калгандарын көрөбүз да баягы жерде. Кейлер бар, мисалы, тамеки тартып тургандарын көрөбүз. Негизи эле мен айтат элем, ошол жерде тамеки тартып алтыраак барып тартыш керек да, себеби ал жерде тамеки сасык болгондуктан тамеки бар жерде, çekilgen yerde bu perişteler jolobойт. Oşoga jok degende urmatlı men musulman bir tuğanım tamekini uzagıraak barıp tartıp oşo janaza okulgan yerde perişteler tursunçu jok degende. Emi bizde oşol ölüktün eesi misалы oşo balası, atası kimisi olsa oşoga gana ruhsat berilet. Bol bolsa mına bizde şeriatыбызda tayammum деген nerse var tuğanlar. Tayammum деген nerse oşo janaza namazında, anan iki ayet namazında ruhsat berilet. Oşo janazaga kelgende jok degende oşol tayammumdu үйрөнүп алсаңыздар, tayammum кыла коюп туруп эле ошол эмне жаназага турсаңыздар болду, жакшы болмок да. Анан туугандар, мына биз дагы айтып кеттик го, эки айт намазында деп. Мисалы айт намазда сиз дарат менен келдиңиз. Дарат менен келдиңиз, намаз окуп жатканда намаздын ортосунда эгер даратыңыз сынып кала турган болсо, ушинтип жеңиңизди түрүп туруп эле ошол кийимиңизби, ошол жерби, ошол жерге tayammum алып туруп, андан кийин намазды улантып кете бересиз деген сөз. Анан tayammum менен окуй берсе болот экен айт намаздарды деп түшүнүп албаңыздар. Жаназа намазда эми түшүнүктүү. Жаназа башталып калган болсо, дарат алсаңыз жаназа бүтүп калат. Анткени жаназа болуп бир эле жолу окулат өмүрдө. Айт намаздагы жылына бир эле жолу окулат. Ошол себептен айт намазда сиз дарат менен келдиңиз, дарат менен намазды баштадыңыз, намаздын жарымында даратыңыз сынса, ошондо барып дарат алып келгенче айт намазы бүтүп калат. Ошол убакта гана таяммум алганга рухсат берилет туугандар. Демек бул эмне? Ошо таяммум деген бизде жанагы жер жынсы деп коет, чаңга, мисалы дуалга, ошол мисалы айыл-жерлерде көбүнчө дуал бар, же ошол жерге, топуракка, же болбосо ошол эмне жанагы кирпич менен урулган ошо кирпичке деле алсаңыздар болот. Же болбосо жана кафел болбойт. Себеби жер жынсынан дейт, кафелге бул сырдалган да, краскасы өтүлгөн. Мисалы мрамор taş da bay, su singe turan болуш керек дейт да. Ошолорго деле болот. Мисалы мрамор ошондой нерселер болсо, чаң болушу шарт эмес. Ал жер жынсынанбы, ошого деле таям кылсак болот. Бизде мрамор жокпу? Мисалы ошо чаңга сүртүп туруп, ошо таямды кылып, биз намазды окуйбуз. Эми таямым жөнүндө мен кыскача бир маалымат берип коеюн дедим сиздерге. Ошо таямымды мен сиздерге түшүндүрөйүн. Таямымда ошо бир жолу жерге урабыз колду. Колду бир жолу жерге урабыз дагы, биз силкеп туруп, ошо эмне бетибизге сүртөбүз. Мындай бүт сүртөбүз. Ошо бүт жуула турган жер, көздүн кычыктарына чейин бүт тийиш керек. Не бул? Бир жолу. Экинчи жолу дагы бир урабыз дагы, бай чаңдарды бир силкеп туруп, ошону эмне 3 манжа менен арты эменин алаканын жарымы бар го. Ошону менен артынан кетебиз. Колдун артынан кетип туруп, чыккан акыттан өткөндөн кийин кайра бул жагын айланып туруп, мындагы бир сүрөбүз. Анан бул жерде эмне? Биздин колубузга бүт чаңдар сүрүлдү. Эми бул кол менен. Бул колу да ошол 3 манжа алаканын жарым менен мындайга кетебиз. Чыкканакка чейин. Чыккалакты айлантып туруп, мына баш бармак менен сөөмөй менен кайра бул жагына келебиз. Кыскасы мына ошентип биз таяммумду алып алсак болот. Ошону үйрөнүп алыңдар туугандар. Айрыкча мына бизде эркек болуп туруп эмне жаназага турбай койгондор бул уят туугандар. Көбүнчө келет, мен топурак салган экенмин. Туура, топурак салуу бул жакшы, бирок жаназа парыз да биздечи. Жаназа парыз. Жаназаны окуш керек. Андан кийин топурак салганга барсаңыз, дагы бул нур үстүнөн нур болот. Бирок жаназага деп айтышыбыз керек. Анан эгерде мына ушул сабакты көргөндөн кийин дагы эгер жаназага катышпай турган болсоңуз, анда бул өзүңүздүн эркиңиз. Бирок сиз эркексиз. Erkek adam janazага катышыш керек. Кыскача мында оңой. Ошо таяммумду үйрөнүп алыңыздар. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.